Акча жок да. Значит кантип чечем дейт дагы. Азыр башка кредит алам болду. Кредиттен башка ким бермегиле деп ойлойт. Кредит алса эле акча ошондо гана иши болот деп ойлойт. Акча жок да. Значит кантип чечем дейт дагы. Азыр башка кредит алам болду. Кредиттен башка ким бермегиле деп ойлойт. Ал кредит алып ошентип ишин. Башка бирөө бар. Кредит албасам да башка жактан акча келет, табылат, карызга кирбейм, кредит албайм, бирдемке болот деп ишенсе, ойлосо, анда эмне болот? Анда действительно ал кишиге ошондой болот. Буну мен просто өзүм жашоомдон айтып берем. Мурда менде да шапка кийгизмечи көп болчу. Бирдемке болоюн десе, акчам жок болсо сразу карыз алат элем же кредит алат элем. Кредит дегенде университетке төлөш үчүн кредит алганмын. Ошондойго ошентип ойлойт элем, ошентип жашоом кете берет эле. Карызым да бар, карыз да бере берем. Анан ушинтип жүрсөм күндөрдүн бир убагында bir kız менен таанышып калдым деп коеюнбу. Ал өзүмдүн келинчегим. Анан келинчегимди тескер экен. Анда вообще карыз деген понятие болбойт экен да. Мындай карыз алуу, кредит алуу деген бир мындай түшүнүк жок экен, ага аллергиясы. Кудай жалгап ошо кызга туш келдим. Анан үйлөндүк. Анан ал эмне болду? Менин келинчегим мага баягы шапка кийгизмейди, кийгизбегенди үйрөттү.